Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, колдоочулары. Сиздер өзүңүздөр анча-мынчаңыздар комментарийде жазып өткөндөй, бүгүн биз маршруттар боюнча тартып өтөлү деп келдик. Мына биз бүгүн 20 паркта иштеген 307 маршрут экен. Поселок Крокшино дейт. Ушул жерге келдим азыр. Экрандан алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Автобуска кызыккан айымдар, мырзалар, биз азыр бул жерде айдоочулар менен маектешип бир катар сүйлөшүп өтөбүз. Экрандан алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар туугандар. Кызыктын баары алдыда, буюрса аракет кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп турган Ford Transit баягы Лиаздар боюнча дагы тартып өткөнбүз, анча-мынча көрүп Чыңгыз Ford'дай маршрут айдаган маршрут боюнча дагы тарт деген болчу. Мына бүгүн убакыт саат келип сиздерге көрсөтүп өтөлү. Ford Transit 2018 жылгы. Өзүм дагы башында ушуну менен баштаганмын. Өтө жакшы. Ford айдагандар билет. Оң тарабында өтсөк, ручкалар жабылган туугандар, тышыдан кирүүгө, каалаган малды ачып кирүүгө мүмкүн эмес. Орундуктары боюнча ичиден ачылат. Бисмилла. Так, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Орундуктар 4 18 орундук экен. Маршруттар бул жака жазылыптыр туугандар. Убактыңыз боло элек Фандыкан ака? 2 минут. Окошко, печка. Печкаларды көрдүңүздөр, кондиционер, бүт. Бул жакта дополнительный обогревательдери бар экен. Бутуңуздарга сразу эле билинип турат бул жакта. Так, артынан дагы ачып көрсөтөбүз. Аварийный выход катайында молотоктор жайгашкан. Ар дайым проверкадан текшерилип чыгасыздар, эгерде жумуш орношуп калсаңыздар. Акчаны төлөө боюнча валидатор. Валидаторду дагы кантип жандырыш боюнча аракет кылабыз көрсөткөнгө. Видео наблюдение, бүт. Музыка. Бул жакта Москва убактысы боюнча саат 4:33 өттү. 21 февраль 2022 жыл, урматтуу туугандар. Машинанын ичинде болсо или в тениве мен бул 19-15. Андыкайм экен. Мына 2 градус. Бул ичине сыртын көрсөтөт, пока иштебейт болчу. Иштебейт, Так, бул жакта урматтуу көрүүчүлөр аварийный, противопожарный системалар дагы жайгашкан. 18 орун, 4 адам туруп кетсе болот экен. Көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. USB кабель зарядка кылганга дагы бар экен. Бул кнопканы бассаңыздар, водительге сигнал барат. Поручня. Тигил жакта дагы стоп сигнал. Так, азыр эми калган маалыматтын бүт баарын Абдыкайым байкеден сурап, маршрутуна бир барып келебиз. Кеттик андан биз. Ассаламу алейкум, Абдыкайым байке. Ва алейкум ассалам. Кандай жумушту алып жатасыз? Кудайга шүгүр, мына кезектеги рейске аттандык жумушка чыгып. Мен өзүм жөнүндө кичине түшүндүрө кетсем. Биринчиден, өткөн чыгарылыштарда бардыгын түшүндүрүп кеткен балдарга жумушка орношуу боюнча, эми өзүбүздүн как раз биздин линия боюнча келип калышын Чыңгызбай. Мен YouTube сүйүүчүлөргө жана сенин подписчиктериңе дагы бир сыйра эскертип кетем жумуш боюнча. Бизде жумуш ушундай, урматтуу YouTube сүйүүчүлөрү жана Чыңгызбайдын подписчиктери. Мен 3 жыл мурда келип ушул жумушка орношком. 3 жылдан бери иштеп атам, кудайга шүгүр. Жылына бир жолу отпуска. Кааласаң 2 бөлүп берет, кааласаң 1 алып 1 айга эс алууга чыгасың, кааласаң Кыргызстанга барып келесиң дегендей. Жумуш ушундай. Өзүм тандаган график. Бизде 5 маршрут иштейт, 5 маршруттун ичинен мен 4-чү выходду жесткий графикти тандагам, бир күнү иштеп, бир күнү салам. Жесткий графикти ушундай. Эртең менен саат 4-тө будильникти коюп жатып, 4-тө турам. Жумушка келе турган күнү тамак ашымды даярдап ала келем. Сумкага салып, контейнерлерге салып алып.
5'te garajdan çıkışım gerek. Bir gün burada SMS келет, мына выкытка, мына линияга чыгасың деп. Телефонго. Saatından, uaqtısından keçikpей келиш керек. Машинаны келип таап, жүргүзүп коюп, диспетчерскийге кирип, документтерин алам, машинанын документтерини. И ошону менен бирге валидаторду берет. Андан кийин путевканы алып чыккандан кийин медикке кирип, медкомиссиядан өтөм. Здравствуйте. Медкомиссиядан өткөн кезде давление, температура бар жоғын текшерет, ичкен ичпегениңди текшерип, уруксат берип чыккандан кийин 23 километр, 25 километрге чейин келебиз. Парктан иштеген жерибизге чейин. 23 километр, 25 километрге чейин келип, иштеген ишибиз боюнча жолго убакыт коюлат. Saat kançada başlap, kançada бүтүрүшүбүз барды графикте, документтин арасында график болот, графикте белгиленген. Только сааты менен гана жумуш кылабыз. Ар бир остановкага минутасы менен жетип барып, ар бир остановкага токтоп, эшикти ачып, адам барбы, жокпу, эшикти ачып, сааты менен эреже боюнча иштесең, ошого жараша айлык ак аласың. Биздин жумуш ушундай, бир сутка иштеп, бир сутка эс алам да, почти. Саат 4-тө туруп, 5-те гараждан чыгып келсем, 6-да жумуш баштайм, түнкү саат 12-ге чейин бир поселоктон экинчи поселокко 15 круг, суббота, воскресенье, майрам күндөрү 16 круг барып келем. Түнү саат 12-де жумуш бүткөндөн кийин топливный карта менен бакты толтургуча заправка кылып, белгиленген Газпром заправкасына барып, заправканы кылып, машинаны ичин жууп тазалап, өзүбүз кылабыз. Артта швабра, щеткаларыбыз бар. Тазалап, паркка жетип барабыз. Парктан мойкадан чыккандан кийин машинаны жууп, сыртын тазалап чыккандан кийин, как положено, машинаны механиктер принимать этип текшерип алат. Ордуна коюп, парковкасына документтерди тапшырып, кайрадан медиктен комиссиядан өтүп, тапшырып кетебиз. Ошо кылган жумушубузга биздин путевкабыз, мындай айтканда, ошол биздин айлык акы. 15 күндө 15 путевка тапшырабыз. Сааты менен эсептелет. Ошондо где-то 65-70 айлык алабыз. Сиз эрте 4-тө чыгам деп атасыз, 4-тө уйкудан турам. Жуунуп, кичине бир эрте менен кофе, чай, май ичип, кичине завтрак кылып курсаң, тойгозуп алып чыксаң 4,5 болот. Үйдөн жашаган жерибизден чыгып паркка чейин 1 километр, бир 12 минут, 15 минут жөө басабыз. Жесткий графиктесиз. Жесткий. Ар кимдин өзүнүн сааты бар да, мындай айтканда. Мен ошол саат 4-тө туруп, 5-те гараждан чыгып кетишим керек. Ошого чейин бүт бар жок жумушумду бүтүрүп, жуунуп, таранып, курсагым тойгозуп, тамак ашымды сумкама салып алып келип, 5-те гараждан чыгып кетем да. 5 крайний случай бир 5:28 деп коюлган мага. Мен 10-15 минут мурда чыгып кеткенге аракет кылам. Бизде тартып ушундай. 60 километр ылдамдыктан ашпайсың. ГЛОНАСС коюлган, 60 километр ылдамдыктан ашкан болсоң, стопко коет, экзамен тапшырганга мажбурлайт. Экзамен тапшырсаң, тапшыра албасаң, стопко коюп койсо, кызылда тура бересиң, ишке чыкканга мүмкүнчүлүк жок. Ишке чыкпадың, айлык жок дегендей. Ошон үчүн эрежени сактап, өзүңдүн жумушуңду так аткарасың. Ар кыл адам чыгат. Жашы чыгат, карыс чыгат. Автобусту көрдүңүздөр. 18 орундугу бар. Андан тышкары 4 адам туруп кеткенге уруксат берилген. Андан ашыкча жүктөгөнгө мүмкүнчүлүк болбойт. Бизден чыккан жүргүнчүлөрүбүз өздөрү билип, карталарын валидаторго тийгизип бүтүшөт. Наличка карта менен мурда неме билет, проездной билет берилет эле, мына пандемияга байланыштуу. Проездной билетти отменить этип болгон 17 март 2020 жылы. Только тройка, анан банковский карта менен адамдар өздөрү билет. Түшүнүктүү. Анан сурайт, болбосо картамда акча жок эле, же тройкамда акча түгөнүп калды, ала кетесиңби деп сураганда. Адамгерчиликтүү, макулдуу, ала кетебиз. Көпчүлүк
аркылуулуктан бар дейм жүргүнчүлөр. Клиент тандабай жок, жашпы, карыбы бар. Saat, 1 saatte көрсөңүз болот. Милletибиз боюнча Siz aprendiste da? жаштарды, карыларга орун бошотуп берүүсүн суранабыз. Катуу айтпайбыз, суранып. Жаштар, кары картаңдарга орун бошотуп бергиле. Түшүнгөн түшүнүп бошотуп берет. Түшүнбөгөн кулагына наушник тыгып алып отургандарга секин айтып коебуз, туруп түшүндүрүп беришет. Бул жерде дагы сааты менен чыгып, өз убагында ар бир остановкага келип, өз убагында кургубузду аткарып, наркы башына барганда бир эртерээк барсаң, жолдо пробка болбосо 7-8 минут эс аласың. Кайра барып келгенден кийин конечкабыздын өзүндө дагы убакыт коюлган 10-15 минут эс алабыз. Демек кыйынчылык болбойт. Кыйынчылык жок. Ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы бар дегенде, эми кыйынчылык биздики ушул графикти өзүм тандагандан кийин кыскасы мага 16 саат, 15,5 саат жазылат бир күнүмө. Менин иштеген саатым боюнча айлык акы төлөнөт. Бирок ишканада мен үйдөн чыгып үйгө барышыма чейин 22 саат убакыт өтөт. Почти 1 сутка жумушта болом да. Менин наркы башында токтоп, берки башында дем алып турганыма төлөнбөйт. Ал графикте эсептелген. Только жүргөн ролдо отуруп жүргөнүмө гана эсептелип төлөнөт. Жолду чыгарып койгон булар график боюнча саатты коюп. Мен кругту вовремя толук аткарышым керек. Менин милдетим ошол. 15 күндө канча саат жаап, канча айлык аласыз? 15 күндө эсепти 15,5 саат, 16,5 саат эсептелгенде где-то 215-220 саат, 230га чейин туура келет. Анча-мынча чарчабадым десең, подработкаларды суранып калат, нарядчица деген бар бизде начальниктер. Могул жерге водитель жетишпей атат. Бирөө ооруп калат, бирөө дагы бир нерсе болуп иши чыгып калат. Суранып калганда башка маршруттарды подработкага чыгып бересиңби десе, ортосунда легкий графиктерге чыгабыз. Легкий графиктер болсо макул деп чыгабыз. Өзүбүздүн маршрут болсо өзүбүздүн маршрутка, башка маршруттар болсо биздин парк боюнча так 5-6 Ford'ун маршруту бар. Мен 6 маршрутту тең барын билем. 3 жылдан бери чыгып жүрөм. Ошол жеңил маршруттарга бул легкий график дегенибиз мындай деп түшүндүрүп берейин. Эртең менен барасың, 4 круг, 5 круг отработка кылгандан кийин ортосунда 4 саат, 5 саат уктайсың. Анан кечинде дагы 4 круг, 5 круг кылып алып, эртерээк үйгө келгенге аракет кылып, сааты боюнча эртерээк келесиң да. Ошондо үйдө дагы бир 6 саат уктап алып, эртеси күнгө өз выходуңа чыккан боло берет. Подработкабыз ошол. Эл катары мен дагы миграция боюнча Москвага келип, өзүм кесибим боюнча жумуш издеп, ушул айдоочулук кесип боюнча сүрүштүрүп балдардан ушул паркты таап, 20-паркты келип жумушка орношком. Ошол мезгилде жаңы ачылган эле набор күчтүү болуп аткан, ошол кезде орношуп калып, автобус минем деп автобуска ачсам, Фордко отургузушкан. Сен Форд айдай бер деп. Бир отуруп алгандан кийин ушул Фордтон чыккым келбей иштеп жүрөм. Чындыгында талаша. Форд талаш чындыгында. Эми жеңил машина, жеңил. Автобустарга караганда айлык азыраак. 15 миң, 20 миңге азыраак. Кээде бир 30 миңге аз болуп калат. Ишке чыгыш ар кимдин өзүнүн жумушка чыгышына байланыштуу да. Ким жумушка келем деп турган болсо, өткөнкү чыгарылыштарда дагы кайтып өткөн элек. Пожалуйста, документтериңерди алып, готовый. Ушул Документ боюнча. Ага. Деген мындай. Нөлдөн баштап бир жерге чейин айтсаңыз. Мен Москвага аттанып атканда мага ушул жакта иштеп жүргөн достор айткан. Чындыгында мен буга чейин органда иштеген элем. Анан пенсияга чыгып алып, бала чакам, үй бүлөм Москвага келип кеткендигине байланыштуу мен дагы бир барып келейин. Аракет кылгам, ошондо айтышкан. Военный билет, трудовая книжка, загранпаспорт, ID паспорт бардыгын алып ал. Мүмкүнчүлүк болсо паспортуңду экөөнү тең, ID карты дагы, загранпаспорту дагы переводун чыгартырып алды. Себеби бизде Кыргызстанда нотариустар арзан. 250 сомго перевод кылып берет. Ал жактын переводу өтөт. Себеби биздин берилген паспорт правалар срогуна чейин, кээде праваны дагы переводун сурап калат. Аны дагы перевод кылдырып алса болот.
ошол бизде 150 сом 250 сомго чейинки переводду нотариустарда бул жерде 1000 сомдон кылат. Өзүнүн эле жердештер кылат, посредниктерде. А так нотариустарда прямой кирсең андан да көп сураш мүмкүн. Балдар 600дөн 1000 сомго чейин перевод кылып берет. Өзүбүздө жеңилирээк болот да. Мүмкүнчүлүк болсо правада Д категорияны сразу алып туруп суроо коюлат, Д категорияны алган. Алып эле келбестен Д категория менен мурда иштеди деген трудовойдо жазылыш керек. Эл ташып, адам ташып, мынол жок дегенде мынол организацияда АО болобу, ОСО болобу бир организацияда адам ташып иштеди деген. Келип документтериң полный болгондон кийин, мен айткан уже кыскача айтып өтүп кеттим, бул жерде паспорт, права, трудовой книжка военный билет. Эркек балдардан обязательно ушуну сурайт. Калган нерселериңерди жумушка орношкон кезде ар бир организациянын өзүнүн талаптары бар, ошого ылайык контракт түзгөн жанагындай медициналык кароодон өтүүчү жайлар бар, комиссиядан өтүүчү. Эми азыр Россия Федерациясынын законуна ылайык муну жаңы жылдан баштап 2020-жылдан баштап бизде жанагы отпечаткаларды чыгартуу боюнча 1 жылга 3 айга деп чыгарды эле, биздин правительствонун келишими менен 1 жылга калтырып атат азыр медосмотр. Медкароодон өтүш керек да. Биз ал жака күнүбүз түшө элек, себеби биз ошол закон чыкканга чейин келип калган элек, бизден пока требует этпей атат. Бул постепенно бардыгын өткөрөт. Себеби Россия территориясынын арасына келген адам бардыгын отпечаткасын чыгарыш керек. Баягы биздин Кыргызстанда жаңы биометрикалык паспорт деди го. Биометрический паспортко окшош эле бул деле. Эми муну туура эле түшүнүш керек. Бирок акча, бир аз акча көбүрөөк айтып атат. Эми барыбыр ошол болот барыбыр. Өзүнүн элинин дагы башка келген мигранттардын дагы бардыгынын отпечаткасын алып, булар компьютерге кирип регистрация кылып коет. Анан жумушка орношкондон кийин, отдел кадрга кирип документтерин полный готовый болгондон кийин булар регистрацияны текшерет. Келгенден кийин регистрациясыз жумушка келбейсиңер. Паспортуңду регистрация кылгандан кийин ФМСке регистрацияны жөнөтүп, бир неделянын ичинде ошону аныктамасы чыккандан кийин өздөрү звонить этип, болду, сен жумушка орноштуң, келе бер деп чакыргандан кийин медкомиссиядан өткөнгө өздөрүнүн поликлиникасы бар, ошол жерге направление берет. Направленияны бергенден кийин өздөрү карап туруп, сенин трудовойуңа кылган баягы иштеп жүргөнүңө карап туруп, беседадан өтөсүң да, беседадан өткөнүңө карап туруп, канча адам ташып, каерде иштеп жүргөндөрүңдөн бери, канча километрге чейин иштеп жүргөндөрүңө чейин сурайт. Кандай машиналарды минип жүргөнсүң деп. Мисалы үчүн менден сураганда кандай машина, кандай транспортто айдап жүргөнсүң дегенде, менин оюма бир жакшы сөз келген экен. Запорождон баштап Уралга чейин деп. Кыска эле жооп берген экем. Кимдерди ташыгансың дегенде, органда кимдерди ташыйт деп. ППС менен ОМОНду ташыйт деп жооп бергенмин мен. Ошентип эле бир 2-3 суроо менен өтүп кеткен. Анан хорошо, сени Фордко оформить этебиз деп Фордко оформить эткен. Мен автобус сурангам, бирок чоңураак автобус. Ойлогом, чоңдой төлөнөт, чоңураак автобус иштейм деп. Действительно, чоңдой эле төлөнөт экен бул жерде. Чоң автобус мингендер чоңураак алат дегендей. Анан Фордко үйрөнүп калгандан кийин автобуска отургум келбей калды, бирок анча-мынча жумуш чыгып, жетишпеген водительдер болсо автобуска айдаса чыгып келе берем. 6-жылы Досафта 10-классы бүткөндөн кийин 86-87 кышында окуп, 3 ай эле окуп, 3 айда профессионал шопур кылып чыгарып кетти Досафта. Кудайга шүгүр. Знактарды, жол эрежелерин сактап, знактарды полный бардыгын билем. Сактаганга аракет кылабыз. Бирок жолдо ушундай. Сен сактайм дегениң менен башкасы бузат. Баягы жолдо айдоочу аркылда бири окуп алган, бири окубай алган дегендей праваны сүзүп албайын деп качып отуруп, сен дагы разведкадан чызыктар бизде мындай жолдо Москвада бүт чызып койгон, өзүңдү жолуңда кетишиң керек. Камераларды коюп койгон. Кокусунан ошол чызыктардан дебелеп өтүп кеткен болсоң, анча-мынча камерага түшүп штрафта болот. Штраф непростой, жөнөкөй эмес. Штрафтар, гаинин штрафы 700-800 сом болсо, организация 10 эсе кошуп төлөтөт аны. Себеби моментинде биздин колубузга бербейт. 2 ай 3 айдан кийин келет. Өзү 1 айга чейин болсо, 15 күнгө чейин болсо 50% төлөп кутулуп койсоң болот. Бул машина организацияга караштуу болгондон кийин организация каалаган немесин коет экен өзүнүн. Насчет ДТП эми болду, башыбыздан да өттү андай нерсе. Мен ДТП кылбайм, мен таза айдайм дегениң менен башка бирөө келип сүзүп алат экен.
айыптуу эмессиз. Мен, пожалуйста. Сиз айыптуу эмессиз, бирөө келип алып кетти. Эми бул машиналарда ушундай экен да. Мен биринчи келгенде 1 апта ишке киргениме 1 апта болгондон кийин эле алдыман пешеходный переход знагы менен турат, чоң полосасы менен пешеходный переходко келип, эки жагынан 2 адам кадам койгондо мен токтодум. Мен аркаман бир такси келип шашылып, сол жагыма токтоду. Артыбызда бирөө телефонго алаксып калган экен. Бир жеңил машина экөөбүздүн ортобузга кымчылып калды. Таксиге да зыян келтирди, мага да зыян келтирди. Мен жаңы келген билбейм, начальниктерге анан биздин центральный диспетчерский аппарат звонить этип байланыштым, ушундай ДТП кабыл болдум. Сүрөткө, телефонго сүрөткө тартып алдым. 4 жагынан. Знакты коюп туруп, гаини чакырып деди. Знакты коюп туруп, 10 метр аралыкта аркага койдум дагы. Гаини чакырып коюп, гаи келгиче күттүм. Келди, гаи өз милдетин аткарды. Сүрөткө тартты планшет менен. Протоколду түздү, бизге бирден объяснительди алды. Протоколдун көчүрмөсүн айып, сенде болобу, сенде болбойбу. Бул неме шарт боюнча машинанын бир жерин кичине чийип барсаң дагы 10 000 штраф алат. Сөзүн ачыгын эле айтайын. Сизден 10 000 кармады. Менин айлыгыма 10 000 кармады, бирок машинанын немесини жанагы кетирилген зыяндарыны неме төлөйт. Страховой компания төлөйт. Виноват болуп кала турган болсоң, ошондо дагы эми балдар болду, бизде дагы биздин иштеген коллективде болду, ошо виноват болгондор. Так, мен саатым карап коеюн дагы, бар экен дагы 5 мүнөт убактым. Бесконечкеге келип токтодук. Виноват болгон балдар, мисалы үчүн лобовойун сындырып алган балдар. Бир нерсени сүзүп лобовойун сындырган болсо, лобовой 30 000ге чейин кармады. Лобовойдун какой-то процент, бардыгы эле сумман эмес. Балдар сүйлөштүрүп, булайда эмес, бөлүп карма дегендер болду. Эми айып өзүндө болсо, анан калганын страховой компания төлөйт экен. Бизге мындай айтканда колубузга отверка дагы бербейт. Биз Кыргызстанда жүргөндө ар кимибиз өз машиналарыбызды өзүбүз чукулап колдон келишинче үйрөнүп калган балдар бар. Бардыгыбыз эле ушундай эле жашоодо жүргөнбүз. Бул жерде өзүнүн атайын ремзона деп коет, ремонт кыла турган парктын өзүнүн типа баягындай эмеси бар. Ремонтлоочу жайы бар. Ремзона деп. Кечинде келесиң, бир жериң бузулуп же бир неме болгон болсо, механиктерге менин могул жерим андай болду, сен заявка ач дейт, заявканы ачып тапшырып коесуң ремзонага. Эртең менен саат 4-кө чейин менин шеригим минип чыгып кеткенге чейин оңдоп даярдап коет. Андан тышкары, эгерде линияда жүрүп, көчөдө жүрүп бузулуп калган болсоң, же баллонуң тешилип, дөңгөлөгүң тешилип калган болсо, арт жагы эч нерсе эмес, артында 2ден дөңгөлөк паркка жетип барасың. Алдыңкы дөңгөлөгүң тешилип калган болсо, звонить этесиң, ремзона менен улап берет, центральный диспетчерский аппарат техничка келгиче күтөсүң. 1 саатта келет, 2 саатта келет, баллонду орунду алмаштырып кетет, ошо дөңгөлөктү. Анан паркка жеткирип барганга аракет кыласың. Ушундай, анан көзгө карап айдаш керек. Мен авария кылсам, компания төлөйт экен деп эле уурду сокто айдай берген болбойт. Машинанын аяк бягынын тазалыгына айдап жүргөндөн кийин ушуну менен эмгек акталып жүргөндөн кийин жакшы карап, жууп тазалап дегендей. Жүргүнчүлөр менен сылык мамиледе болуш керек. Чыдаш керек, анча-мынча мастар чыгат, анча-мынча түшүнбөгөндөр бар, түшүнгөндөр бар, урушуп кетет. Көңүлү назик адамдар бар, орукчандар бар. Болуп деп койсоң зеңесин. Эми автобустарда кабина отдельный. Токтоп остановкада эшигиңди ачып жаап кете бересиң. А мында болсо бир эшик, пассажирлер менен бирге кетесиң. Кээ бирөөлөрүнө жагат, кээ бирөөлөрүнө жакпайт. Телефондо көп сүйлөшкөн мүмкүн эмес, почти звонок келсе начальстводон же центральный диспетчерский аппараттан жооп берип койгонго мүмкүнчүлүгүң бар. Так бирөөлөр менен телефондо алактап эле сүйлөшкөн вообще мүмкүн эмес. Жанагы отстойго наркы башына же берки башына келгенде бекерчиликте турганда ылдыйга чыгып алып телефондо сүйлөшсөң боло берет. Машинанын ичинде 4 камера, алдыбызда монитор бар, 4 жагынан 4 камера. Сыртында көрсөтүп турат, ичинде көрсөтүп турат. Пассажирлердин не кылып атканын, кимдин бир сумкасы же бир нерсеси же бир вещи калып кеткен болсо, бизде тартип боюнча барып диспетчерске тапшырышыбыз керек, эгерде эс сурап келбесе. Эс сурап келген болсо тапшырып койдум деп айтасың, же өзүңдө болгон болсо, момент келип калган болсо, кайтарып бергенге аракет кыласың. Кээ бири телефонун унутуп коет, кээ бири сумкаларын унутуп коет.
көбүнчө перчаткалерин унутуп коет кыштын күнүндө. Баягы жаан чачуу мезгилде зонтиктерин унутуп коет. Анан кече менен сенде зонтигиң калыптыр же перчаткаң калыптыр. Телефон болсо сразу чуркап келет. Ошентип убагында кайтарып берип коебуз. Убактыбыз келди, мына бир конечкадан экинчи конечкага. Можно. Берут только... Не, если у тебя... Гражданство какое у тебя? Российский. Тогда легче будет. Право российский. Д категории есть? Да. Пожалуйста, приходи, поможем. Адрес Валуевский шоссе, Манцентр. Напиши. Владение номер 6. Московский. Новомосковский район, Валуевский шоссе. Валуевский шоссе, владение 6. Манцентр напиши, там вот это. Есть вообще номер? Владение номер 6. Просто так на этот навигатор так положишь, тебе довезет этот навигатор до базы, короче, до парка. А так, наш главный офис находится в Валтуфинском шоссе 31. Валтуфинском шоссе 31. Ушинтип клиенттер сурап калат, жумуш калабы албайбы деп. Убагында жооп берип, жакшы колдон келген жардамыбызды, көмөгүбүздү көрсөтүп коебуз. Урматтуу биздин YouTube сүйүүчүлөр, жана ушул жумушка, айдоочулук жумушка орношом деген биздин кандай деп айтсам, биздин жердештер деп айтсам да болот. Основном эми өзүбүз тилде сүйлөгөндөн кийин жердештерибиз көрөт да. Пожалуйста, келиңиздер. Мен бир сыра айтып өткөндөй, документ боюнча жардам беребиз. Өзүбүздүн группа бар, группадан жумушка орношуп аткан кезде эле группа алдыңардан чыккан балдардан ушинтип айтып, номер группа коштуруп кой десеңер, коштуруп коет. Биз деле ошентип неме кылганбыз. Анан таанышып, мен могул жерден келдим, мындай деп өзүңөр аты жөнүңөрдү айтып, силерге жумушка кирдим эле. Мага жатак место керек. Койка место обычно. Сразу эле бирөө квартирасын бербейт, эми Москва. Койка место керек. Десеңер сразу башка чыгарылыштарды айтып кеткен мен. Кыргызстандын 7 областынын 7 бурчунан балдар бар. Паркта бир 70-80%. Почти 70-80 адам кыргыз балдар иштейбиз. Бир квартирада 4-төн 5-тен 6-дан бир комнатада, бир квартирада 10-дон болуп жашагандар бар. Семейный жашагандар 2-2-ден жашашат. Бир комнатада келинчеги менен, дагы бир комнатада 2 комнат болсо, бир комнатада дагы бирөө жашайт, ошентип бөлүп алып жашагандар бар. Эң алды мен билгенден 55-жылкы мына. 55-жыл болгондо 67-ге чыгып аткан болобу? У нас таджики, дагестанцы, узбеки, киргизы, русские, грузины, армян. Нет, у него имя знаю только. И телефон номер не знаю. Имя Исматулла. Я вчера видел. На рейсе, сейчас отдыхает он. Не, уже после 4 уже выходит на работу. Вы можете на новостройке остановить? Хорошо, остановлю там. Здесь стоянка, но рядом. Не, на стоянке не можем, там камера есть, после камеры могу остановить. Хорошо. Зарплата зависит от твоего выхода на работу, короче. На час оплачивается. На автобусах по другому тарифу, на фордах по другому тарифу. Ходит в сутки? Не, сотка нет, где-то от 60 до 70 на фордах и на автобусах где-то 80-90 вот так. От твоего выхода зависит. Если ты не устаешь, выходишь на работу побольше, вот побольше на подработку выходишь, если больше получаешь. Минимум 10 часов. Извини, дорогой, минимум 10 часов у нас такая работа нет. Например, я работаю вот за сутки 16 часов работаю, нахожусь на рабочем месте 22 часа. На следующий день отдыхаю. День работаю, день отдыхаю, вот так. За месяц 15 суток, почти 15 суток работаю, 15 суток отдыхаю, вот так. А есть легкие графики, там легкие графики есть, по 10, по 9 часов они работают. Они побольше выходят на работу, а мы за месяц 15 сразу выходим, они 20-22 раза выходят на работу. Пожалуйста. Ол стройкада иштеген балдар.
Eң кыйынчылык жактарын кызбай сен сурабадың. Кыйынчылык жагы бизде машина көп. 250 автобус бар, 25 30 Ford бар. Кечинде бардыгы жумуштан баргандан кийин мойка очередь болуп кетет. Кээде эртеменге чейин очередте туруп калат. Ошон үчүн Fordторго начальство өздөрү уруксат берген. Жаныбызда самомойлор бар. Самомойго барып туруп акчаны тыгып эле өзүң жууп очередте турбастан немеге гаражга кирип туруп парковкага коюп эртерээк үйгө барып эс алганга биз ошентип өзүбүз суранып алганбыз, өзү жуабыз деп. Чайканалар бар, кафелер бар. Чогулуп барып баш жеп, көңүлүбүздү ачып бири-бирибиз менен сүйлөшүп, баарлашып келип турабыз. Майрам күндөргө жанагындай эрте жазда ушинтип жолдо кандуу жолдо жүргөндөн кийин жаныбыз үчүн, элибиз үчүн жүргөндөрдүн баардыгына дуа кылышып, балдар эме кылабыз, канча карап коелу деп тилөө өткөрөбүз. Ошол мезгилдерде чогулуп сүйлөшүп отуруп калабыз. Кудайга шүгүр, сен түндүктөн, сен түштүктөн, сен Баткенден, сен Жалал-Абадтан, сен Таластан деп эле келген кыргыз эле баардыгыбыз бири-бирибизге жардам берип, квартирадан жардам берип, жумуштан жардам берип иштеп жүрөбүз. Эң эле кызыгы ошол. Кызык жери жумушка бир орношуп алсаң, местаңды бирөөгө бергиң келбей калат. Өзүңдүн ордуңду. Анан көңүл жакындарыңа айтып, эртеге дем алышка чыгып атам, мен ордума чыгып тур. Анан баягы выходыңды жоготуп койбойн деп, кийин ошо 15 күн чыгышым керек. 15 күндөн бир күн эле жумушка чыкпай калсам, мен 5000 айлык акымым 5000 кемейт. Ошол кем калбасын деп туруп, кийинкиде сенин ордуңа мен чыгып коем деп, бири-бирибизден ошентип сүйлөшүп өзүбүздүн балдар менен тегизделип калат. Анан биринчи айлык алганга чейин эми кыскасы айдын биринчи башталышынан биринчи числолорунан ишке кирип калсаң, бир ай иштегенде 30 числа күнү аванс берет. Аванс бир 18 000 19 000 территориясында берет. Анан кийинки айдын 15-ине чейин бир ай иштегенден кийин айлык акымды эсептеп чыгарып берет. Ошондо мындай айтканда бизде 15 күн задержка деп коет. Задержка эмес бул. Бул любой организацияда ушундай да. Бизде задержкасы жок. Жумуштан чыгып как положено бир жыл иштегенден кийин, эми трудовой кодекс боюнча 11 ай иштегенден кийин сага отпуск положено. Водитель жетишпегендигине байланыштуу экиге бөлүп берет. 14 күн 6 айдан кийин, 14 күн 6 айдан кийин кылып. Ошон үчүн жакшыраак сүйлөшүп, засвой счет деп туруп, бир айга чыгып алгандан кийин дагы бир ай же 15 күн засвой счет деп туруп коштуруп алып туруп чыгып кетсең боло берет. Бирок биринчи чыккан айлыгыңа өзүң отпускаңа төлөп берет дагы, өзүң эсебиңен чыккан отпускаңа төлөбөйт акчаны. Мисалы үчүн айлыгым 60-70 болсо, мен 2 жылдан бери отпускка чыгып 3-чү жылга чыга элекмин, быйыл чыгам. 60 000 отпускуна берди мага. Ошону менен Кыргызстанга барып келдим 2 жолу тең. Биздин айлык акы чындыгында бизде мына мен ачып эле видео мындай көрсөтүп коеюн. Мындай папка берилет. Папканын ичинде валидатордун күлүчү, валидаторный карта деп коет. Мына валидаторный карта бирөөсү менин өзүмдүн картам, мен жумушка киргенде берген. Мына валидаторный ушул неменин выходдун, ушул маршруттун выходу мына 307 4-чү выход иштейм. 307 4 кылып көрсөтүп койгон. Ошондой валидаторный картасы. Валидаторду койгондон кийин, өз ордуна койгондон кийин күлүчү бар, күлүчү менен что бирөөнүн желкеси тийип же башы тийип түшүп кетпесин деп, түшүп кетсе кымбат турат ценасы. Сынып калган болсо төлөшүңө туура, водитель төлөшкө туура келип калат. Ошон үчүн күлүчү менен култап, валидаторду өзүнүн кнопкалары бар жандырып даяр кылып коесуң. Клиент чыгып, пассажир чыгып, картасын тийгизгенде жашыл галочка чыгыш керек. Жашыл свет жаныш керек да. Эгерде картасында акчасы жок болуп же баланс түгөп калган болсо, кызыл крест чыгылат. Анан жазат. Акчаң жетпесе, недостаточно средств деп. Недостатка средств деп жазып коет. Болбосо баягы сроктору ушул топливный карта болот документтин ичинде. Жоготпошко аракет кылыш керек. Эгерде жоготуп койгон болсоң, 1,5 миң сом штраф кармап болот. Ушунун негизинде бунун секретный коду бар, аркасында жазып койгон, эч кимге көрсөтпөйсүң. Бир күндө Фордторго 80 литр турат да. Заправканы кайсыл, любой заправкадан Жок, любой заправкадан эмес. Биздин компания Газпром менен контракт түзгөндүгүнө байланыштуу. Газпромдун гана, мына мондо жазылып турат, Газпром деп. Газпромдун гана
топливный картасыны берет, ушуну менен барып лимитиңе жараша заправка кыл. Бирок бакты толтуруп барышың керек. Бакты толтурбай барган болсоң, пережак деп туруп мойнуңа илип куйбаган немени. Мынау эмелер боюнча айта кетсеңиз, бuyakta эмне аппараттар турат? Бул мынау салонду жандыра турган кнопка, бул вентилятор. Аркамда неме бар. Сиденьянын менин артымда сиденьянын астында печка бар. Радиаторный печка деп коет. Ошону эки положениеде жандыра турган. Эки положениеде жандыра турган кнопка бул. Үчүнчүсү болсо бул валидатор жандыра турган, глонасс жандыра турган кнопка. Мына микрофондуку ичинде микрофонду колдонбойбуз, а бул кондиционердики. Кондиционердики. Мына дагы освещение, освещение мен буну колдонуп көргөм жок, бизде жанбайт бул, иштебейт. Мына болсо аркадагы, мына мен азыр жандырганда кызыл свет жанат, мына жанды, өчүргөндө өчөт. Аркадагы сиденьянын астында котел бар, котелду өчүрүп жандырганга. Бул эми 3 жылдан бери басылып отуруп, предохранитель күйүп, эми Американын машинасы, орустарда бул Фордду чыгарган, Питерди чыгарчу эле, уже чыгарбай калды азыр. Кнопкалары бузулгандан кийин биздин электриктер мындай автобустун кнопкаларын коюп берди салонго, мына кыргызча кылып, биздин өзүбүздүн айткан боюнча. Бул жакта эмне турат? Бул жерде бул кондиционерди өчүрүп жандыра турган, ысыктуу күнүдө муздатканга, сууктун күндө ысытканга ылайык температураны ушуну регулировка кыла турган нерсе. Так, бул жакта саат убактыларыңыз. Саат убактыбыз менен графигибизди ушинтип пешенебизге коюп алабыз. Пешенеге коюп алып ушуга карап жүрөбүз. Адашып кетпеш. Ооба. Монитор бар. Коробка как положено 6 ступенчатый, задний менен 7. Мына. Биз бирок линияда жүргөндө 4-чү передачадан ашпайбыз. 5-6га редким случай уруксат бергенде бир жака өздөрү отправить эткенге, жанагы немеселерге не ограничен дегенде, только алдыңдагы навигатор менен алдыңдагы камеранын ылдамдыгынан ашпашың керек. Мисалы үчүн, впереди камера на 90 деген болсо, ошо 90-110го чейин жүрсөң болот. 110дон аштың, балеге калдың. Бул кадимкидей эле өзүбүздүн машиналарда эле печканын немелери. Машинанын өзүнүн обдувтун ключателдери. Булчу, бул дагы барбы или өзүңүз койгон? Мынолбу? Бул өзү бар. Пассажирлерге дагы бар, бул водительдики. Бул машинада 5 печка бар. 5 печка Фордто. Обдув, передний обдув, печка. И артымда бир печка, ошону менен 3, котел менен 4. Мына сиденьянын астында, мен отурган сиденьянын астында моторду кыздырып берип турган кышты күндө. Атайын комфорту бар bunun өзүнө. Ошону менен 5 почти кондиционер менен 6 печка иштейт мындачы. Бирок өтө ыстат экен, азыр ыстыйт. Мен өчүрүп салдым дагы. Бул тахограф боюнча иштей турган, буну азыр бизге киргизе элек, тахокартаны эми жасатып чыгар неме кылтат, биз буну менен иштегенибиз жок. Бул нерсе глонасс. Кайсы остановкага саат канчада барышыңды, каерде жүргөнүңдү ушуну бүт көрсөтүп турат. Глонасс боюнча иштейбиз. Жазып турат, эгерде пробкада туруп убактыңан кеч калсаң, саатты жылдырып берип турат. Биз өз башыбыз менен иштегенге мүмкүнчүлүгүбүз жок да, бизде глонасс башкарып турат да, глонасс менен иштейбиз. Бул жакта камералар бар экен, урматтуу. Навигатор, монитор бар, неме камералар бүт алды аркабызды, салондун ичини көрсөтүп турат. Ким не кылып атканын ушундан байкап көрүп турабыз. Монитор. Внутренний, наружный монитор бар. Жанып туруш керек. Эртең менен как положено механиктерден кийин департамент текшерет. Департамент кайтарып бериши мүмкүн жумушка чыгарбай. Ошон үчүн машинанын тазалыгын бар жок иштейт. Комната отдыхыңыздар барбы? Бар bizde. Ким көрсө болот? Болот. Биздин иштеген маршрут боюнча, Мосгортранстын атайын ушундай салып койгон немелери бар. Конечкаларды мындай элдин баардыгы эле автостоянка силердин станцияңар деп коет. Мындай айтканда, мына жерде станция да, конечная станция деп коет. Ошонун ичинде
сменасы менен охранниктер суткалап отурушат бул жерде. 3 охранник, 4 охранник. Бизге бир комната кухня катары, ичинде холодильник, тефаль, микроволновка, суу куллери менен бар. Тамак ашыбызды алып келип эртең менен холодильникке салып коебуз. Азыр ичине кирип көрсөткөнгө аракет кылабыз биз. Мына холодильник алып келип ушинтип тамактарын водительдер салып коюшат. Биринин тамагына бирөө көз артмай жок. Микроволновка, печка бар. Кулер таза сууну Мосгортранс алып келип турат. Мунун өздөрү түгөтө койбостон тефаль, как положено. Тефаль бар. Балдар кофе, 5 минут 10 минут салганда болбосо ар кимдин өзүнүн обедке убактысы бар, белгиленген ысык печкалар бардыгы иштейт. Бул жагында бунун ичинде санузел деп коебуз эми. Санузелди түшүнгөндөр да бар, түшүнбөгөндөр да бар. Мындай айтканда умывальник менен туалет. Жуунуп, дарат алганга мүмкүнчүлүк бар бунун ичинде. Анан отдыхающий комната, водительдердин отдыхающий комнатасы. 2-ден 3-тен кушетка коюлган, кровать эмес, кушетка. Кааласа телевизор бар. Чечингенге шкафтар бар, вешалка бар мындай. 2 комната водительдерге. 2 комната водительдерге. Бүт печкалар менен кыскасы бар жогу бар, мына условия. Бул көрүнгөн эле маршрут эмес. Көрүнгөн эле. Центрлерде бар, чет жакаларда жок. Биздин мисалы үчүн биздин иштеген бул жерде бар. Фордтордон bir 2-3 жерде. Биздин организация, могу 20 парк, Мосгортранстын эмелери менен, начальствосу менен договор түзгөндүгүнө байланыштуу бул жерге аренда төлөйт. Биз ошон үчүн бизден башка водительдер жок. Биз свободно кирип бул жерде эс алып, тамактанып дегендей өзүбүздүн үйүбүздө эле жашап көнүп калганбыз. Ошондой. Каерде болсо дагы айттым го, адам менен адамсың да, адамча мамиле кылсаң, орустар деле түшүнөт. Орустар деле түшүнөт. Башкасы деле вот. Кечинде бир жака кеткен болсо, же бир магазин-сагазинге кеткен болсо, бизге таштап кетет. Ушул конечканы карабалдар. Иши чыгып калган болсо, мунуну карап турлар, күлүшсүз. Бизге эси чө жооп нере күлүштү бекитип койгула, кете турган болсоңор деп бизге таштап кетет. Өзүбүздүн экинчи үйүбүздөй эле болуп калган. Жакшы экен. Экинчи үйүбүздөй эле болуп калган. Тазалыкты сактоо өзүбүздүн милдетибиз, ошол. Биздин кыскача деп отуруп көпкө чогултуп кетти биздин бүгүнкү маалымат. Рахмат ушунчалык көңүл бурганыңыздарга. Чыңгызбай, сага чоң рахмат келип бизден ушунчалык кичине интервью алганыңа. Биз элибиз менен сыймыктанабыз. Жерибиз менен да сыймыктанабыз. Биздин жердештер келген болсо, любой жагынан, жумушка орношуу, жатакана жагынан, ишке үйрөтүү жагынан жардам бергенге даярбыз. Саламатта калыңыздар. Сиздин дагы ишиңизге ийгилик, Абдыкайым байке. Чоң рахмат сизге дагы. Ушундай информациялар менен бөлүшкөнүңүзгө. Көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, автобуста, маршрутта иштейм дегендер үчүн жакшы эле маалымат бере алдык окшойт. Комната отдых, стоянка жана башка жумуштар менен таанышып өт. Видео жаккан болсо лайк басып, биздин каналды колдоп туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Комментарий жазсаңыздар дагы да сиздер үчүн аракет кылабыз. Сиздер менен мен Чыңгыз Шербутоев болдук. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.